бирдей сандардын тииндиси бир болот. Ар кандай санды бирге бөлсө ошол сан келип чыгат. Нолду каалагандай санга башка санга бөлсөк тиинди 0 болот. Бөлүүнүн канча касиети бар? 3. Толук айтпайсың бөлүүнүн? Бөлүүнүн касиеттери 3 бар. Биринчиси, каалаган санды каалаган санга бөлсөк, тииндиси 1 келип чыгат. Каалаган санды 0го бөлсөк, тииндиси 0 келип чыгат. Каалаган санды 1ге бөлсөк, тииндиси каалаган сан келип чыгат. Эми компоненттерин атачы. Бөлүүчү тиинди. Бөлүүнүн 3 касиети бар. Биринчи, бирдей сандын тииндиси 1 болот. Экинчи, ар кандай санды бирге бөлсөк, сан өзү келип чыгат. Үчүнчү, нөлдү каалагандай санга бөлсөк, тиинди 0 болот. 5 жерде 1 5, 5 жерде 2 10, 5 жерде 3 15, 5 жерде 4 20, 5 жерде 5 25, 5 жерде 6 30, 5 жерде 7 35, 5 жерде 8 40, 5 жерде 9 45, 5 жерде 10 50. 1 7, 7 жерде 2 14, 7 жерде 3 21, 7 жерде 4 28, 7 жерде 5 35, 7 жерде 6 42, 7 жерде 7 49, 7 жерде 8 56, 7 жерде 9 63, 7 жерде 10 70.